Нарват мекендештер азыр Кыргызстан жана Казакстандык мушкерлердин ортосундагы беттешке ортоктош болобуз. Келиңиздер анда мушкерлерди тааныштырып баштады, тек кана угуп туралы. 170 сантиметров, вес 66 килограмм, возраст 22 года. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений. Представляет команду «Муслим». Тренируется под руководством Денисбаева Набека и Серика Книгеева. Мастер спорта по боевому самбо. Встречаем бурными аплодисментами Абдималикову! Волчонок! Байзадзе! Накей Байзатбек Абдумалик уулу Казакстан Республикасынын мушкери, ал эми анын атаандашы Альфа профи командасынын өкүлү Альмардан Абдыкаров. Вес 66 килограмм. Чемпион Кыргызской Республики по ММА. Победитель многочисленных турниров ВФ Pro Fight. Профессиональный рекорд 8 побед, 3 поражения. Представляет команды Альфа Профи и Гермес. Тренируется под руководством Александра Воинова и Рустама Ниязафунова. Встречаем бурными аплодисментами Альмардан Абдыкаровду дагы тааныштырып өттү. ММАдеги рекорду 8 жеңиш 3 жеңилүү. Өзүнүн акыркы беттешин эсиңиздерде болсо Донецк республикасында, тагыраагы ошол Донецк шаарында өткөргөн. ДНРде, бирок анда атаандашы менен тең чыгууга атталгандыгын да жакшы билесиздер. Ошондон бери Альмардан Абдыкаров андан кийин Ош шаарында өткөн ВФ Global мелдешинде дагы катышып жеңишке жеткен. Эми азыр казакстандык мушкерге каршы чыгууда. Негизинен бул беттешти Байзатбек Абдымалик уулу кечээ күнү гана кабыл алды. Себеби кечээ эле Стердаунда биз көргөнбүз. Альмардан Абдыкаров казакстандык мушкер менен чыккан болчу Стердаунга. Бирок кечиресиздер, Россиянын Чеченстан республикасынан келген мушкер менен чыккан болчу. Бирок ал мушкер салмагын келтире албагандыгына байланыштуу. Эми 1 килограмм же болбосо 1,5-2 килограмм эмес, көп болуп калган анын салмагы таптакыр эле. Ошондуктан Альмардан Абдыкаров башка мушкер менен беттеш өткөрүүдө. Эми уюштуруучулар дал ушул Байзатбек Абдымалик уулун коюп берди. Сөзсүз түрдө эми мүмкүнчүлүктө колдонушу керек болот Альмардан Абдыкаров. Ой, жакшы. Азыр Байзатбек Абдымалик уулу айланып сокку затуда мыкты болуп чыкты. Чындыгында Байзатбек ушунчалык мыкты мушкер экен. Жакында гана UFC уюмунун алкагында беттеш өткөрүп, кыргызстандык мушкерди мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Азыр эки мушкер тең бизге өтө кызыктуу өрөөлүү тартуулап жаткан чагы. Жана Байзат клинчке алууда Альмардан Абдыкаровду. Ал олку-солку болуп турган учур. Албетте Альмардан Абдыкаров салмак кууп, абдан чоң салмакты кууган бул беттешке карай. Эми анын атаандашы Байзатбек Абдымалик уулу эми салмак өлчөөдөн кийин беттешти кабыл алып жаткан соң, ал албетте тешел түрдө бул
бул беттешке карай салмак деле кууган эми. Өтө жакшы, азыр бутка кирүү аракети. Бирок Байзатбек чындыгында азыр жакшы беттеш өткөрүп жаткан чагы. Биздеги такталбаган маалыматтар боюнча Байзатбек деле өзү кыргызстандык, ошол Кара Суу районунда төрөлгөн, бирок кийин Казакстанга барып, ошол жакта жашап, ошол жакта ММА боюнча машык, мынакей бүгүнкү күндө Казакстандын намысын талашып жаткан учуру. Да, его, кстати, тренер, вот Теңизбай Улайбек, тоже этнический кыргыз, тренирует он в Таразе своих ребят, в Казахстане живет и тренирует, а сам также он уроженец Кыргызстана, кстати говоря. Ну и вот бой сейчас продолжается, минута 13. Кстати, что интересно, я думаю, покажут угол двух бойцов, и мы увидим интересных людей в углу. Вот бойца из Казахстана сейчас активно работает. Алимардан подзывает своего соперника к себе. Видно, что уже кровь течет у сейчас Байзатбека. Попал вот здесь очень мощно. Это опасно. Но все-таки успел как-то здесь он выдержать, но тем не менее. Здесь идет вперед Алимардан. Это стало уже опасно. Два мощных удара он пропустил. Попытка бэкфиста в исполнении здесь Байзатбека. Ну вот сейчас уже кажется, что на разных уровнях находятся Алимардан и Байзатбек. Ну, раунд окончен. Деңгээлде WF-тен мыктысы менен Батырбашынын мыктысы беттешүүдө деп айтсак дагы жарашат. Эки кыргызстандык промоутер компаниянын мушкерлери азыр болсо өтө жакшы. Алимардан Абдыкаров кайрадан экинчи раундду өзүнүн мыкты маанай менен баштоодо. Ушундай сокуларды узатып тура турган болсо, анда Алимардан сөзсүз түрдө жеңишке жетиши дагы толук ыктымал. Бирок Байзатбек бул мушкер чындыгында өтө жакшы экен, анткени менен дагы бир сокку таамай Байзатбек экинчи жолу Алимардан Абдыкаровдун барскандай болгон соккусунда кармалууда. Анткени менен дароо эле туруп беттешти улантууда. Бул да өз кезегинде Байзатбекке тек кана жакшы сезимдерди калтырат деп айтсам болот. Алимардан Абдыкаров азыр өзүнүн чабуулун улантууда, дагы бир таамай сокку. Экинчи раундда балким беттешти нокаут менен бүтүрүүгө азыр Алимардан Абдыкаров даяр. Чынында чеченстандык мушкер менен беттеш болгондо ушунчалык бир кызыктуу өрөөлгө ортоктош болмокпуз деп ойлойм. Кантсе дагы Ахмат клубунун өкүлдөрү ар качан өтө жогорку деңгээлде беттештерди өткөрүп жүрөт, бирок Байзатбек деле азамат. Азыр бизге өтө кызыктуу беттеш коюп жаткан чагы. Алимардан Абдыкаров эсиңиздерде болсо WF Grand Prix 1 мелдештен кийин калың журттун сүймөнчүлүгүнө айланган. Ал ортодо дагы бир акылдан айныта турган кубаттуу сокку. Бирок Байзатбек Абдымалик уулу бул жолу абалды көзөмөлдөөгө жетишти. Дагы таамай сокку. Мынакей чындыгында Алимардан Абдыкаров бутка туруу абалында абдан өстү. Буга чейинки жылдарга салыштырмалуу быйыл анын өзүнүн жакшы бир абалын көрүүдө. Ал ортодо Байзатбек Абдымалик уулу партер абалын жаратты жана таандашынын артынан
алып, соққыларды ұзатуға даяр. Шығып кетіш керек мүмкін болушынша. Альмардан Абдықаров жана, ой-ой-ой. Байзатбек өзінің қолын ортып алғандай. 2 минут уақыт қалғанда Альмардан Абдықаров тек қана алдыға барары тұрған еш. Ой-ой-ой. Бірақ Байзатбектің башы темірден бі деп ойланып қалдым. Қанша ауыр соққыларды ұзатпасын көтеруді азғанша. Столько ударов было нанесено, но Байзатбек все терпит, все держит. Очень быстро он восстанавливается. Но все-таки этого недостаточно, чтобы побеждать. Он должен и отвечать. Время от времени не получается это делать, но не всегда все-таки. Нос в крови у Байзатбека. Остается минута, и вот здесь поплыл. Казалось, что поплыл Байзатбек, но снова он на ногах. Под руководством Александра Воинова, конечно, стойкий Алимардан Абдықаров, наверное, лучший полулегковес в нашей стране стал. Ну и, безусловно, сейчас он свой статус топового бойца, безусловно, доказывает. Но, безусловно, честь и хвала, конечно, здесь бойцу из Казахстана. Ух, какой оверхенд наносит сейчас Алимардан Абдықаров. Мощно ныряет сейчас Байзатбек. Коленом свой отправить. Затылок сейчас случайно попал Алимардан. Ну и раунд окончен. Итак, друзья, мы идем дальше. Третий раунд. И бойцы сейчас друг друга очень тепло приветствуют. Как и в начале этого боя. Взаимоуважение. Здесь и удар страдает сейчас в исполнении Байзатбека. Вот в третьем раунде, конечно, Байзатбек должен ой-ой-ой, что-либо придумать. Что другое, чем просто держать удары Алимардана. Әлбетте. Әлбетте азыр ойдан шығышы керек. Байзатбек Абдымаликұлы екінші раундта өте көп соққыларды өткөріп алды, бірақ үшінші раундты өз деңгейінде өткөрүүгө азыр мақсат қойып шыққаны көрініп тұрады. Алғашқы минуттерде Байзатбектің беттеші қиыла көзге тасын көрінуді. О, жақсы. Тағы бір Алимардан Абдықаровтың ұйыштырған жүріші, чаулы. Алимардан Абдықаров негізінен беттешті нокаут менен бүтіруге мақсат қойғаны айтпаса да белгілі. Бірақ азырынша таңдашы қиыла сенімді көрінуді. Бәлкім соққыларды ұзатуда емес, бірақ соққыларды көтеруді. Өткөрген соққыларды көтеруді Байзатбек азыр көзге жақсы көрінуді. Ал ортада дағы бір чаул. Алимардан Абдықаровтың дағы бір тамай соққысы. Байзатбек білбейм, соғыт киіп шыққан оқшайды. Мұндай соққылардан кейін қантып дағы болса бұтында тұрып беттеш өткөру да
таң калыштуу көрүнөш. Екі минут уақыт қалған учур. Ой, жақшы, дағы бір соққы. Түз соққылар менен ешқандай бір пайда таба албай жатқан чагы. Альмардан Абдыкаров. Эми ойлонуп көрүшү мүмкүн, дағы бір таамай. Бул жерде соққы өткөрөр менен дарөлө бутуна туруда. Мен эле эмес, бестешмел эмес, сиздер деле менимче таң калып турсаңыздар керек. Байзатбектин мындай соққы көтөргөнүн. Ал ортодо Альмардан Абдыкаровдун көзүнө Байзатбектин чыканагы чыртып кетип кеткенде. Биттештин бүтөрүнө болгону 1 минут убакыт калган учур. Жана дагы бир таамай соққу Альмардан Абдыкаровдун аткаруусунда. Бирок бул жолу дагы атаандашы абалды көрүп тургандыгы дана байкалат. Оң апталдан азыр лаки панч десек та жарашчудай. Байзатбек эң башкысы таамай соққы жөнөтө алды. 20 секунда убакыт беттештин бүтөрүнө чейин Байзатбек Абдымалик уулу алдыга барууда. Бирок Альмардан Абдыкаровго карай алдыга баруу кыйын иш. Себеби Альмардан каршы тосууда өтө мыкты экендигин билебиз. Беттеш чыйынтыкталды. Албетте мөөнөтүнөн мурда жеңүүчү аныкталган жок. Анткени менен Альмардан Абдыкаров бул беттешти утту деген оюм бар. Кенсер эми калыстардын чечимин угуп алалы. Ал эми көрүүчүлөргө ким утканы азырынча маанисиз окшойт. Себеби Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосуна келген мекендештерибиз бат эле атаган тасмада көрсөттү. Талашсыз түрдө Альмардан Абдыкаров бул беттешти утуп алды. Биз куттуктайбыз.